Сокулукта 25 жаштагы жигит тойдо сабалып комага түштү. Бул тууралуу анын жакындары билдирди. Энин Бексултан досунун үйлөнүү тоюна келген. Ал жерде коноктордун ортосунда түшүнбөстүк жаралыптыр. Ошондой бир топ киши аны көчөгө сүйрөп чыгып сабашкан. Ал коргон үчүн качып баратканда уна уруп кеткен, деди агасы. Ал дарыгерлер Бексултандын жашап кетишине кепилдик жок экенин айтышканын белгиледи. Бексултан комага түшө электи. Ал адамдар реанимацияга келип коркутуп кетишти. Мушташкандардын бири Ички иштер министрлигинин кызматкери. Ал кызматтык абалынан пайдаланып, бул ишти жабууга аракеттенүүдө, дешти жабырлануучунун туугандары. Алар бул ишке президент менен УКМК төрагасынын дагы кийлигишүүсүн өтүнүшкөн. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы окуяга шектүү катары 28 жаштагы бир адам кармалып, бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгонун маалымдады. Дагы 2 адам Мушташта жаракат алып ооруканага жеткирилген. Милиция учурда дагы бир шектүү изделип жатканын кошумчалады. Кара сууда ок тийип ооруканага түшкөн балага операция жасалды. Табарсык тарабына ок тийип Ош облустук ооруканасына түшкөн 6 жаштагы балага операция жасалды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Баладан пневматикалык мылтыктын оку алынды. Анын абалы туруктуу, дешти мекемеден. Окуя кечээ Кара Суу районундагы Падаван айылына караштуу аймакта болгон. Жергиликтүү тургун талаага 6 жана 12 жаштагы балдар менен эгин кайтарганы барган. Ал пневматикалык куралды иттерден коргонуу үчүн алып жүргөн. Балдардын улуусу энисин кокустан атып алган. Бейтаптуу ооруканага 20:55 алып келишкен. Саламаттык сактоо министрлиги дарыгерлер ооруканада кечээ бөбөктүн ички органдарын рентген жана УЗИге шашылыш түрдө татышканын билдирген. Ал эми рентгенден тер мылтыгынын огу ич көңдөйүнүн оң жак тарабынын астыңкы бөлүгүндө турганы байкалган. Ички органдарынан оор жаракаттар көрүнгөн эмес. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, УМБЕМ клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Милиция ГУМдагы КФСге кирип келип байкот деп кыйкырган жигиттерди кармады. Бишкекте алдын ала сүйлөшүлгөн адамдардын тобу тарабынан коомдук тартипти одоно бузган шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлады. Милициянын маалыматына ылайык 18-19 октябрь күнү Бишкек шаарында жайгашкан соода борборлорунун тамактануучу жайларында Азият улутундагы белгисиз адамдар коомдук жайда өзүн алып жүрүү эрежелерин одоно бузушуп, байкот деп сөздөр жазылган плакаттарды көтөрүп, күзөт кызматкерлеринин талаптарына баш ийбестен коомдук жайга бүлүк салып, коомчулукта жат көрүнгөн аракеттерди жасашып, интернет тармактарында өздөрүнүн аккаунттарына жарыялашкан. Аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталган. Тергөө жана акча миликтөө иш-аракеттеринин жыйынында 1995, 2000, 1998 жылы туулган жарандар кармалып, тергөө кызматына жеткирилген. Учурда бул факты боюнча тергөө иштери уланууда. Ырчы Кайрат Пырымбердиев жубайы экөө эки башка жолго түшкөнүн айтты. Эстрада ырчысы Кайрат Пырымбердиев 11 жыл жашаган жубайы менен эки башка жолго түштү. Бул тууралуу ырчы мырза социалдык тармактагы баракчасына жазып, жубайына ыраазычылыгын айтты. Эки жолго түшсөк дагы тилегибиз оюбуз бир. Балдарыбызга татыктуу билим, жакын болбосок дагы татыктуу тарбия берүү. Мен сен менен өткөргөн 11 жылыбыздын ар бир мүнөт секундасына ыраазымын. Болгону экөөбүз жашоодо бири-бирибизге аткара турган роль, вазыйпабызды аткарып бүттүк окшойт. Жүрөгүмдө 1 грамм таарынычым жок. Билем сен да мага ыраазысың, жана таарынычың жок. Мен жаныңда болбосом дагы бардык колдон келген колдомду көрсөтүп турам сага. Сага аялдык, адамдык бакыт каалайм. Ыраазымын сага, деп жазды ырчы. Ырчынын жубайы дагы өз кезегинде билдирүү жасап, эки жолго түшкөндөрүнө эч кимди күнөөлөбөй тургандыгын айтты. Эч ким силердин акчаңарды жеп албайт. Бишкек мэриясы жүргүнчүлөргө кайрылуу жасады. Бишкек шаардык мэриясы коомдук транспорттон жүргүнчүлөрүнөн карточка алып, накталай эмес 17 сомдон төлөмгө өтүндү. 20 сомдон накталай төлөгөн акчаңар автобазанын эсебине толук түшпөй жатат. Эгер бул көрүнүш улана берсе, 4-5 жылдан кийин азыркы жаңы автобустардагы мурдагыдай автобустардын мүрзөсүнө айланат. Себеби запастык бөлүктөр өз убагында алынып келинип турбаса, оңдоо иштери өз убагында жүргүзүлбөйт, деп жазылат
кайрылууда. Ошол эле учурда шаар мэриясы шаарга тез келип тургандар кандай кылабыз дегендерге жооп бере кетти. Силер да карточка алып, мисалы карточкаңарга 100 сомдон баштап 1000 сомго чейин салып койгула да келген сайын 17 сомдон төлөй бергиле. Ар бир колдонгон учурда гана 17 сомдон кемип турат. Шаарга келбесеңер, автобуста жүрбөсөңөр 1 жыл болсо да акчаңар сакталып тура берет. Эч ким силерден акчаңарды жеп албайт. Качан гана автобуска жүрсөңөр 17 сомдон кемип турат. Баш аягы шаардын 1500 автобус тейлей турганын, ушул автобустар элдин эле акчаларына сатылып келгенин, бери дегенде 15-20 жыл элге кызмат кылыш керектигин кошумчалай кетишти. Мага жагымсыз болду. Артур Бетербиев Екатерина Биволдун колдоосу тууралуу. Жеңил салмактагы бокс боюнча дүйнөнүн абсолюттук чемпиону Артур Бетербиев Спорт Экспресс басылмасына комментарий берип жатып, Дмитрий Биволдун мурдагы жубайы Екатеринанын реакциясы тууралуу дагы үн катты. Мен бул тууралуу билген да эмесмин. Мен муну билгенде чынын айтсам жагымсыз болду, деди Бетербиев. Эске салсак, Дмитрий Биволдун мурдагы жубайы Екатерина Бивол эр-рияттагы титул үчүн күрөштү Артур Бетербиевди колдой турганын айткан. АКШ жана Германия Украинаны колдоого милдеттүү. Байден Германияга болгон сапарынын алкагында канцлер Шольц менен жабык эшик артында сүйлөшүү башталар алдында журналисттерге Америка менен Германия Украинаны жашоо үчүн күрөшүүдөгү эң чоң эки жардамчысы болуп саналат, деди. Байден Украинаны катуу кыш күтүп жатканын жана Вашингтон менен Берлин мындай колдоонун кымбаттыгына карабастан Киевке жардам берүүнү улантууга милдеттүү экенин айтты. Статком. Кыргызстанда аялдар аз төрөй баштады. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин маалыматында жазылган. Комитеттен билдиргендей, төрөттүн орточо коэффициенти 2000 жылдардын башынан бери өссө, 2019 жылдан тартып бир аз төмөндөгөн. Акыркы жылдардын салыштырмалуу маалыматы 2019 жылы төрөттүн коэффициенти 3,33 түзгөн. Башкача айтканда, 100 аялга 333 бала туура келет. 2020 3,5, 2021 2,89, 2022 2,81, 2023 2,71. Бул статистикага карабай Кыргызстандын калкынын саны көбөйдү. Маселен, былтыр 1,18%га көтөрүлгөн. Дүйнөнүн стандарттар боюнча бул жетишкерлик өсүү темпи деп эсептелет. Демографтар калктын саны азайбаш үчүн төрөттүн коэффициенти бир аялга 2,1 баланын тегерегинде болушу керек деп эсептешет.